الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер боло турган, инсандын кыямат күнүндө бейишти кылып коюучу амалдардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүн да сиз менен токтолуп кетүүчү кыскача темабыз бул кичпейилдүүлүк тууралуу болмокчу. Кичпейилдүүлүк бул инсан өзүнүн жөнөкөй тотосу, инсан өзүнү пас алуусу, инсан өзүнү төмөн алып жүрүүсүн мына ушул кичпейилдик болуп эсептелинет. Чындыгында бул кичпейилдүүлүк инсанды кыямат күнүндө бейиш ээлеринин катарына кошуп коет. Инсан ар дайым кичпейил болуп жүрө турган болсо, өзүнүн төмөн алып жүрө турган болсо, инсан текеберликтен, менменсинүүдөн, өзүнү жогору тотуудан, өзүнүн керсейип алып жүрүүдөн алыс кала турган болсо, кыямат күнүндө бул инсан бейиштиктердин, бейиш ээлеринин катарына кошулуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу өзүнүн хадистеринде мындайча кабар берет. Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ала ухбирукум би ахлил жанна." Мен силерге бейиш ээлери тууралуу кабар берейинби дейт. Мен силерге кыямат күнүндө кимдер бейишке татыктуу болорун, бейиште кимдер болорун мен силерге кабар берейинби дейт. Ахлул жанна куллу хаййин лайин сахлун куриб. Бейиш ээлери булар бардык сылык сыпа, жөнөкөй, жумшак, кичпейил кишилер дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар дагы бир башка хадисинде мындай деп: "Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, харрима алан нари куллу хаййин лайин сахлин куриб минан нас." Тозок дейт. Ар бир жөнөкөй, сылык сыпа, жумшак болгон кишилерге арам кылынды дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жөнөкөйлүк шариятыбызда макталган сыпат. Инсан өзүнүн төмөн алып жүрүүсү, инсан өзүнүн кичпейил сыпат менен тутуп жүрүүсү бул шариятыбызда макталган сыпаттардын катарын толуктайт. Кичпейил инсан бул Аллах Тааланын сүйгөн пенделери. Кичпейил инсан бул Рахмандын пенделери болуп эсептелинет. Аллах Таала сүйгөн инсандар болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кичпейил пенделерди мактап мындай дейт: "Ибаdur Rahman alladina yamshuna alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Рахмандын пенделери, Аллах Тааланын пенделери, алар жер бетинде кичпейил болуп жүрүшөт дейт. Жер бетинде башкалар менен сылы сыпат мамиледе болушат. Wa idha khatabahumul jahiluna, эгерде аларга надандар сөз айта турган болсо, салам, силерге тынчтык болсун, биз тынчтыкты жакшы көрөбүз, тынчтык каалайм деп унчукпастан басып кетишет дейт. Рахмандын пенделери. Кыямат күнүндө бейиштин мураскору боло турган пенделер булар жөнөкөй кишилер экен. Алар текерленишпейт жер бетинде. Аллах Тааланын өкүмдөрүнө, пайгамбардын буйруктарына алар текеберлик кылышпайт. Аллах Тааланын астында өздөрүн кор тутуп, Аллах Тааланын астында өздөрүн алсыз сезип, Аллах Тааланын өкүмдөрүнө моюн сунушат. Пайгамбардан кандай буйрук келген болсо, мына ошол буйрукка эртишет. Пайгамбардан кандай кайтаруу келген болсо, мына ошол кайтарууга текеберленбестен, менменсебестен, өздөрүн жогору тутпастан Аллах Тааланын жана пайгамбардын хадистеринен буларды моюн сунушкан пенделер мына ошол Аллах Тааланын пенделери экен. Жана ошондой эле дагы бул кичпейилдүүлүк Аллах Тааланын жараткан махлуктарына кичпейилдүүлүк кылышат. Алардын астында жөнөкөй болушат. Алар менен кылган мамилесинде жылуу жумшак мамиледе болушат. Аллах Таала бул аятта ямшуна аларди хауна дейт. Хауна деген бул араб тилинде рифкун ва лиин деп коет да. Алар жумшак дейт. Жана алар сылык сыпат болушат дейт. Мына ошолор Рахмандын пенделери дейт. Эми ушунун эле тескериси хауна дей турган болсок, бул жанагы биз жогоруда айткандай макталган сыпат. Ал эми хун дей турган болсок, домма менен айта турган болсок, домма менен. Бул Аллах Таала кафирларга бере турган азап болуп эсептелинет. Бул кафирлардын ушунун тескериси жер бетине текеберлик кылгандарга, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунбагандарга, аларга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде хун болот дегенде, хун деген бул каттуу азап. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат:
ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Zalimlerin deydi. Alarga ölüm saati kelip kalgan kezde, alar can berip жатқан кезде аларды көрө турган болсоң, периштелер аларга колдорун сунуп турат. Nafsыңарды чыгаргыла, өзүңөрдүн иплас болгон урухуңарды бизге бергиле, жаныңарды чыгаргыла дейт. Мына бүгүн силерди азабул хун, өтө каттуу азап күтүп турат. Бунун себеби эмне эле? Анткени силер жер бетинде Аллах Таалага моюн сунбадыңар. Аллах Таалага кандай аяттарына жала көздөөдө айттыңар дейт. Жана жер бетинде силер Аллах Тааланын аяттарына текебердик кылдыңар. Аллах Тааланын аяттарына моюн сунбадыңар. Пайгамбар алып келген шариятка ээрчибедиңер. Мына ушул себептен бүгүн силер азабул хун, туш болсоңор деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул залымдарга, фасыктарга Аллах Таала мына ушундай хун дегенде азапты айткан. Ал эми мунун тескериси хауна, Аллах Тааланын сүйгөн пенделер буларны жер бетинде алар кичпейилдик менен, жөнөкөйлүк менен өздөрүн пас алып, башкаларга текеберленбестен ушинтип жүрүшөт деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мактаган. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарында мындай дейт: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. Ey mu'minlar, ey iman keltirgендер, эгер силер Аллах Тааланын дининен баш тартып жибере турган болсоңор, Аллах Тааланын шариятына силер жардам бербей турган болсоңор, Аллах Тааланын шариятын үйрөнүп, ага амал кылып, анын шүгүрүн бербей турган болсоңор, башыңарга жүктөлгөн милдеттерди аткарбай турган болсоңор, анда Аллах Таала силерди жер бетинен жок кылып туруп, ордуңарга башка коомду алып келип коет. Аллах Таала силердин ордуңарга башка бир коомду алмаштырып коет. Аллах Тааланы силердин кылган эч бир ибадатыңар Аллах Таалага керек эмес дейт. Алар кандай пенделер алып келип коет? Юхиббухум ва юхиббунаху. Аларды Аллах Таала жакшы көрө турган пенде, жана алар Аллах Тааланы жакшы көрө турган пенде. Азиллатан алал муъминин. Алар муъминдарга жумшак болушат. Муъминдарга мээримдүү, ырайымдуу болушат. Ал эми кафирларга алар нере катуу кол болушат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул Аллах Таала жакшы көрө турган пенделердин сыфаты, бул башка бир муъмин мусулман туугандарга мээримдүү болуштук, аларга боорукер болуштук, алардын астында өзү кичпейилик тутуп, аларга бир жылы жумшак мамиле кылыштыгыбыз. Эми Аллах Таала башка аяттарда айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйруп мындай дейт: "Вахфид жанахака лиман иттабака минал муъминин." Саңа онанган, саңа ээрчиген муъминдарга сен өзүңдүн мээрим канатыңды жайгыны дейт. Саңа ээрчиген муъминдарга аларга жылуу болгонуң, аларга жумшак мамиле кылгының, аларга кичпейилдүү болгонуң дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, эгерде сиз устаз болуп турган болсоңуз, кол астыңыздагы шакирттериңизге жөнөкөй болуңуз, кичпейилдүү болуңуз, аларга жакшы мамиле жасаңыз. Сиз мектепте мугалим болуп турган болсоңуз, кол асты окуучулар менен жылуу мамиледе болуңуз. Жана ошондой эгерде сиз үй бүлөдө ата болуп турган болсоңуз, өзүңүздүн аялыңызга, өзүңүздүн балдарыңызга, өзүңүз аларга текеберленбестен, алардын астында өзүңүздүн мурдуңузду жогору көтөрбөстөн, керсейбестен аларга жакшы мамиле кылыңыз. Аялыңызга жумшак мамиле кылыңыз. Аялыңызга жөнөкөй болуңуз. Балдарыңызга, жана ошондой эле тууган уругуңузга да ушундай жөнөкөй болуңуз. Жана ошондой эле да урматтуу мусулман тууганым, эгерде сиз бир жерде, бир ишканада башчы болуп турган болсоңуз, кол астыңызда иштегендерге сиз текеберлик кылбаңыз. Аларга жөнөкөй болуңуз. Аларга жумшак мамиле кылыңыз. Анткени Алла Таала Кур'ан Каримде жогоруда айткандай эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйруп атат: "Эй пайгамбар, сага ээрчигендерге сен жумшак болгонуң, аларга жакшы мамиле кылгының, аларга мээрим канатыңды жайгының" деп Алла Таала Кур'ан Каримде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйруп атат. Ошондой эле урматтуу мусулман тууганым, эгерде сиз кандай бир жерге башчы болуп кала турган болсоңуз, мына ушул башчылыгыңызда сиз кичпейил болуңуз, жөнөкөй болуңуз, башкаларга текеберленмеңиз, мурдуңузду жогору көтөрбөңүз. Эгерде жөнөкөй болбой турган болсоңуз, Аллах Таала сиз күтпөгөн жактан бул сиздин астыңыздагы нематтуу сөздөрүнө алмаштырып коет. Жана да Аллах Таала башка аяттарда мындай дейт: "Албетте бул жөнөкөй адамдар үчүн, кичпейил адамдар үчүн бул дүйнө жана акыреттеги аларга бийик даражалар бар. Бул дүйнө жана акыреттеги жакшылыктар аларды күтүп турат." Аллах Таала айтат:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Biz ahiret жашоосун, ахиреттеги жыргал жашоону, ахиреттеги жок болбой турган, төбөлүк кыла турган жыргалчылыктарды, бейишти биз жер бетинде, бийиктикти жер бетинде, текеберликти жана жер бетинде бузукулукту каалабагандар үчүн биз даярдап койгонбуз дейт. Албетте акыбет, чыныгы акыбет бул таква адамдар үчүн гана не болот дейт. Демек урматтуу мусулмандар тууганым, биз кыямат күнүндө бейиштин жакшылыгына, Аллахтан ыраазычылыгын табайм деп үмүткөр боло турган болсок, анда биз жер бетинде башкаларга текеберлемеш керек экен. Жер бетинде биз бузгулук кылбашыбыз керек экен. Эгерде Аллах Таала бизге мал мүлк берип койгон болсо, мына ушул мал мүлкүбүзгө таянып, башкалардан өзүбүздү жогору тутуп, мына ошолорго не коордук көрө беришибиз керек экен. Аларга биз зулумдук кылбашыбыз керек. Же Аллах Таала бизге илим берип койгон болсо, башка илимсиздердин өзүбүздү жогору тутуп, аларды өзүгө теңибизге албай, аларды ушундай төмөн санап, жерге урбашыбыз керек. Жана ушундай Аллах Таала бизге күч кубат берип койгон болсо, башкаларды өзүгө теңге албай, аларды кордоп, аларды кыйнап, аларга зулум кылып, биз өзүбүздүн күчүбүздү Аллах Тааланын бир алсыз пенделеринен чыгарбашыбыз керек. Анткени Аллах Тааланын астында биз дагы алсызбыз. Чыныгы текебердүүлүк, чыныгы менменсинүү, чыныгы бийиктик бул Аллахтан өзүнө гана жарашат. Ал эми сен пенде, Аллах Таала сени бир арзыбаган суудан, жиркеничтүү болгон суудан Аллах Таала сени жаратып койгон. Аллах Таала сени ушундай бир эттен эле кураштырып койгон. Аллах Таала сени ушул бир эт болгон тилиңди сүйлөтүп койду. Сөөк болгон кулагыңды уктуруп койду. Ушул сенин не көзүңдү көрдүрүп койгон. Сен ушундай Аллах Таала берип койгон неаматтар менен өзүңдөн башка адамдарга не текеберленип менменсибеген. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистерде мындай дейт: "Инналлаху ауха илейя", Аллах Таала мага аян баян кылды. Мага аян баян берди. "Ан таваду хатта ла яфкура хадана хад". Силер жөнөкөй болгула, кичпейли болгула. Биринчи адам экинчи адамга текеберлик кылбасын деп. Бирөөңөр экинчиңерге текеберлик кылбагыла. "Вала ябга хадун ала хадин". Силерден бирөөңөр экинчисине зулум кылбасын деп Аллах Таала мага аян белги деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мына ушул бизге шариатты жашообузга татбик кылып көргөзүп берген, бизди жөнөкөйлүккө үйрөткөн, кичпейиликке үйрөткөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосун карап көрө турган болсок, биз өзүбүзгө үлгү тутуп, аркасынан ээрчийбиз, аны жакшы көрөбүз деп жүргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жашоосунда кандай эле мына ушул кичпейилдүүлүк жактан бизге кандай үлгү болуп берди эле, келиңиз ошол боюнча бир аз карап көрө турган болсок, Анас ибн Малик айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп "Кана ямуру аля сибиян ва юсаллиму алейхим". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаш балдардын астынан өтүп калган кезде аларга салам беришкен. Бул жаш бала деп анын астынан текеберленип өзүн жогору тутпайт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо жаш бала болсо дагы мына ушунун көңүлүн алып, мына ушуну өзүнүн тегине алып Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп туруп мына ушундай жаш балдарга салам берет эле дейт. Башка бир хадистерде Анас ибн Малик айтат, "Канат анатун таахуду ядихи саллаллаху алейхи ва саллям танталику бихи хайсу шаат" деп. Бир күң аял дейт. Төмөн болгон бир күң аял Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын колунан кармап, өзү каалаган жака жетелеп кетчү дейт. Жана ушундай Анас ибн Малик айтат, "Анни мурatan jaat ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир аял келди да, "Калат лаху", Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Инна лилага хажа". Пайгамбар, менин сага бир муктаждыгым бар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрылды. Ошто Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Я умму филан", паланчанын апасы, "Ижлиси фи айи турикил мадинатин ши'ти". Сен бул айылдын, шаардын каалаган жолдоруна отургуну дейт. Мен сени чакырган жериңе барамын дейт. Ажлис илайк, мен сен менен чогуу отурам. Сени муктаждыгыңды өтөп берем. Сен кайсы жерде отуруп мени чакырган болсоң дагы, кайсы жерде болсоң да менен муктаждыгыңды сурай турган болсоң, мен сенин ошол жерде муктаждыгыңды жооп берем дейт. Башка риваятта келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аял менен Мадинанын шаардын бир жолдоруна отуруп, анын муктаждыгын бир сааттай күтүп жооп берген дейт да. Мына ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жөнөкөй сыпаттарынан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөшкен кезде, мына ошол киши өз сөзүн бүтүрүп туруп кетмейинче Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны таштап туруп кетпейт эле дейт да. Мына ошол аял Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын муктаждыгын бүтүрүш үчүн бир саат кармаган дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тиги аял сөзүн бүтүрүп туруп кетмегенче Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туруп кеткен эмес дейт да. Жана ошондой эле урматтуу мусулмандар тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыпаттарынан яати дуафал муслимина язурухум, Пайгамбар саллаллаху мусулмандардын алсыздарына кедей бейбечараларга келип, аларга зыярат кылып жүрөйт. Ва яуду мардухум, алардын ооруп калгандарына зыярат кылчу. Ва яшхаду жанаизахум, жана кедей адамдар да кайтыш болуп калган болсо, бейбечаралар
анда қайтыс болып қалған болса олардың жаназаларына қарсы жүреді. Анас ибн Малик радиаллаху анху дағы айтады, кәне саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егер де бір ешек міне тұрған болса же қашыр міне тұрған болса артынан біреуін ұшқаштыра менші дейді. Пайғамбар тамақ жей тұрған болса ел қатары іле жөнекей бейбечара адамдар қатары іле тамағын жерге қойып жейші дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құлдың шақырған шақырусына жауап берші дейді. Және ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшек менетиле дейт. Жана пайгамбар саллаллаху башка бир риваятта келгендей эле кана саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшек менчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бот кийими айрылып калган болсо аны тигишүү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн кийимине жамак салчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи жүндөн болгон ушундай кийимдерди, жөнөкөй кийимдерди кийчү дейт. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи айтчу: "Сүннати фалайса минни." Мына ушул менин сүннөтүм. Мына ушундай жөнөкөй болуу, өзүн пак салып жүрүү, мына ушундай жөнөкөй адамдар катары жашап жүрүү, мына ушул менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүм баштыкта турган болсо, ал менин үммөтүм эмес деп пайгамбар саллаллаху айткан. Жана ушуну да Айша энебиз айтат. Макан Наби саллаллаху алейхи ва саллям ясна фи байтихи. Айша энебизден суралган кезде пайгамбар саллаллаху үйдө жүргөн кезде эмне кылчу дегенде пайгамбар саллаллаху Айша энебиз айтат. Кана якуну фи михна дахлихи. Ал үй бүлөсүнүн жардамында болчу. Фейда хадра салату ком иля сала. Үй бүлөсүнө жардам берчү үйүндө дейт. Эгер намаз убакыты болгон болсо, намазга чыгып кетчү дейт да. Айша энебиз дагы айтат. Кана фирош Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аллази янаму алейхи адаман хашву лиф. Пайгамбар саллаллаху уктаган төшөгү дейт. Ал не болчу, ушундай териден болчу, анын ичинде ошо курманын не катуу жалбырактары болчу дейт да. Жана ошондой эле Сабит радиаллаху анху айтат. Ахрожа яйна Анас ибн Маликин qadhan khashab ghalidhan mudabbban bi hadid. Анас ибн Малик дейт, бизге ушундай жыгачтан болгон бир кесени алып чыкты дейт. Катуу жыгачтан болгон кесекти алып чыкты. Ал эмне ошо темир менен жамактары жамалган болчу дейт да. Факала я Сабит хаза qadha Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суу ичип жүргөн идиши мына ушул болчу деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан ушундай бизге кабарлап айтат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай өзүнүн пайгамбарлык Аллах таала ушундай даражасын бийик жогору көтөрүп койгон болсо дагы пайгамбар саллаллаху бизге кичпейлүү чала мына ушундай бизге үлгү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай кедейлерден өзүн жогору албастан, өзү текебирлеместен, менин себестен мына ушундай адамдар менен дагы жөнөкөй кедейлер менен аралашып, аларды зыярат кылып, кадимкидей мына ошолор тең жашашуу дейт. Башка риваятта келгендей айтат. Анас ибн Малик радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кана ида акала туаман ла юқасабияху саласа. Пайгамбар саллаллаху жөнөкөйлүгүнөн пайгамбар саллаллаху эгерде тамак жей турган болсо, тамак жеп бүткөндөн кийин өзүнүн 3 бармагын жалап койчу дейт да. Жана ошону да Абу Дарда радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай биз менен ар дайым аралашып отурчу дейт. Сырттан келген киши булардын арасынан кимиси пайгамбар экенин тааныбай калчу дейт да. Пайгамбар саллаллаху ушундай бирдей кийингендиктен, алар менен бирдей окшош отургандыктан, алар өзүн жогору тутуп берип, өзүнчө эместей кылып отурбастан, аларга аралашып отургандыктан сырттан келген киши булардын кимиси пайгамбар экенин айырмалап биле албай калчу дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, мына Аллах тааланын шариятын, Аллах тааланын динин бизге үлгү болуп көргөзүп берген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу мына ушундай болчу. Ал эми пайгамбар саллаллаху талим алган, пайгамбар саллаллаху сабак алган сахабалардын табииндер жашоосуна да карап көрө турган болсок, Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахаба кандай жөнөкөй болгон карап көрө турган болсок, Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху айтат. Вадатту анни ша'ратун фи жанби абдил му'минин дейт. Мен ошол бир момун пенденин дейт, бир четиндеги бир кыл болуп калууну каалайт элем дейт да, бул жөнөкөйлүгүнөн. Жана ошондо Абу Бакр Сиддик бул кедейлерге алсыздарға барып, алардын койлорун саап берчү дейт. Алардын кыйналып калгандарға барып, отун алып берчү дейт. Ушунчалык бир бийик даражасына карабастан дейт. Андан кийин Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бул да мына ушундай жөнөкөй болчу. Хазим ибн Хишам айтат, анабихи ааласан айтат. Райт Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху марра алей муратин. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бир аял жанынан өтүп калды дейт. Вахия асидатан лаха. Ал ушундай бир тамак жасап жаткан болчу дейт. Асида деген тамакты казанга салып кууруп жаткан болчу дейт да. Жасап жаткан болчу дейт. Факола лайса хаказа юсаду. Эй паланча,
бұл тамақ мындай жасалбайды, мындай қылып араластырылбайды, мындай араластырасың деп фахозаға мисвато дейді. Аның қолынан жаңағы аралаша тұрған таяқты алып тұрып, кепкерді алып тұрып, мындай жасалады деп жаңағыны аялы үйретіп қойды дейді. Мына ошол халифалардан болған Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун жөнөкөйлүгү. Жана ошол эле дагы Умар ибн Хаттабтын дагы жөнөкөйлүгүнөн Хараджа Умар ибн Хаттаб фи яумин харрун вадиян ридаhu ala rasihi. Умар ибн Хаттаб күндөрдүн бир күнүндө, күндүн ошол ыс күнүндө не талаға чыгып калды дейт да. Күндүн ысыгынан өзүнүн чепкенин башына койду дейт, салкынатып дейт. Амарра бихи гулабун ala himar. Умар радиаллаху астынан жаш балдар эшек менен өтүп калды дейт. Факали я гулам, Умар радиаллаху эй бала, мен эшегиме миндирип алчы дедилер. Жанагы бала эшегинен секирип түшүп, кең амир муминин, эй муминдардын падышасы, миниңиз дегенде Умар радиаллаху не дейт? Кулелла иркаб аркабана халфак. Жок, сен мингиниң эрге. Ерге сен мингиниң, мен сен аркаңа минем деди. Артыңа ушкашамын деди. Ошондо жанагы бала, сиз жумшак жерге таштап ошо катуу жерге минесизби? Ал жака түшсө сиздин четиңиз ооруп калат. Ал жак катуу болот деген кезде, сен ошол катуу жерге минесиңби дегенде Умар дейт, фаракиба халфа гулам фадахала Мадина. Умар радиаллаху анху мына ошол нерсеге көнбөстөн баланы, жанагы жаш баланы эшегинин аркасына ушкашып, шаарга кирип келди дейт да. Адамдар аны ушкашып бара жатканын көрүштү дейт. Бул Умар радиаллаху анхунун жөнөкөйлүгү. Жана ошондо Умар радиаллаху анхунун дагы бир келет. Умар радиаллаху анху дейт, күндөрдүн бир күнүндө ошол мойнуна жанагындай сууну артып алып көтөрүп бара жатат эле дейт. Аны көргөндөр, я амир муминин, муминдардын падышасы, сен муминдардын падышасы болуп туруп, мына ушундай кыласыңбы дегенде не дейт Умар радиаллаху анху? فلما أتاني وفود ساميين مطعين دخلت نفس أخوة فردت أكسرها. Кече мага ошол бир вафт, бир коомдун жамааты келип калды эле дейт. Алар мени угуп, мага моюн сунган абалда келишти эле. Мына ошол абалды көрүп, менин жүрөгүмө текеберлик бир аз кирип кетти дейт. Ошол нерсени сындырыш үчүн мен мына бүгүн ушинтип желкеме суу коюп, ташып атам деп Умар радиаллаху анху мына ушундай жооп берген экен. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сахабалардын ар биринде бизге кичпейли тараптан бизге сабак бар. Жада калса табийиндерден да бизге сабак бар. Табийиндерге келе турган болсок, Малик ибн Динар ал айтат: "Лау анна мунадия юнади баб al-masjid ليخرج شر رجلا والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو سعي." Малик ибн Динар, эгерде бул мешіттің астынан бирөө чакыра турган болсо, бул мешіттің ичиндеги эң силердин жаман кишиңер, эң пас болгон, өтө бир начар болгон кишиңер биринчи болуп чыгып келсин дегенде не дейт? Менден эч ким ушул эшикке озуп бара алчу эмес. Мен өзүм биринчи ошол эшикке барат элем дейт. Бир гана дейт, менен күчтүүрөөк же менен тезирээк адам менен озуп кетпей турган болсо, мына ушул эшикке менен эч ким озуп бара албайт эле дейт. Ушул сөздү Абдуллах ибн Мубарак уккан кезде, "Кола бихаказа сора маликан", мына ушул жөнөкөйлүк менен, мына ушул кичпейилдиги менен Малик ибн Динар Малик болду деп айткан экен. Мындан сырткары сахабалардын, табийиндердин, бизден мурунку аалымдардын жашоосунда бизге кичпейлик тууралуу өтө көп сабактар бар. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул кичпейли адам өзүнөн төмөн даражадагы адамдарга өзүн жөнөкөй алат экен, өзүн пас алат экен, Аллах Тааланын өкүмдөрүнө моюн сунат экен, пайгамбардын өкүмдөрүнө моюн сунат. Эгерде Аллах Тааладан кандай бир буйрук келе турган болсо, мына ушул нерсеге текеберленбестен, же пайгамбарыбыздан бир буйрук келе турган болсо, мына ушул нерсеге текеберленбестен өзүн төмөн алып, Аллах Тааланын астын өзүнө тас тутуп, Аллах Тааланын аяттарына, пайгамбар саллаллаху алейхи хадистерине ээрчийт. Эгерде хадисте бир кабар келе турган болсо, өзүнүн акылын артка таштап, өзүнүн күчүн артка таштап, мына ушул пайгамбардын сөзүн улуктап, Кур'ан аяттарын улуктап, мына ушул Аллах Тааланын улуктугуна өзүнүн алсыз сезисинде пайгамбардын Аллах Тааланын сөзүнө эриш деген. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул жөнөкөйлүк деген кедей бечараларды зыярат кылып туруштук экен. Жетим жесирлердин башын сылап туруштук экен. Бул жөнөкөйлүк деген өзүңүздүн кол астында иштеген элиңизге жумшак мамиле болуштугуңуз керек экен. Бул жөнөкөйлүк деген, урматтуу мусулман тууганым, демек, сиз кылган ибадатыңызга текеберленүү эмес, кылган ибадатыңыз кабыл болду же кабыл болбоду, мына ушул нерседен коркуп, өзүңүздү төмөн алыштыгыңыз, мына ушул жөнөкөйлүк экен. Жөнөкөйлүк деген бул өзүңүздүн бир туугандарыңызга
өзіңіздің үй бүлөгүңүзгө не кичпейли болушуңуз керек экен. Жөнөкөйлүк деген бул сабак берип жаткан кезиңизде өзүңүз жөнөкөй алыштыңыз. Жөнөкөйлүк деген бул сиз бай болгон болсоңуз, кедейлерге өзүңүз жөнөкөй тутушуңуз, алардын астында өзүңүз менменсибей, өзүңүз жогору көтөрүлбөштүгүңүз мына ушул жөнөкөйлүк экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эми биз өзүбүздү жөнөкөйлүккө кантип тарбиялайбыз дегенде, биринчи эле бул Аллах тааладан такыбачылык кылыштык, чоң күнөөлөрдөн алысташтык. Бул жөнөкөйлүктүн тескериси текебердилик экенин билиштик. Анткени Пайгамбар айткандай, кимдин жүрөгүндө кыпырчал текеберлик боло турган болсо, ал беришке кирбейт дейт. Бул текеберлик Аллахтан өзүнө гана таандык экенин биз билиштигибиз керек. Жана ошондой эле бул инсан өзүнүн даражасын билиштик. İnsan eч нерсеге ээ эмес. Бул дүйнөгө жылаңач келди эле, эми кайра дагы бул дүйнөдөн жылаңач кетет. Мына ошол нерсени билиштик. Жана ошондой эле дагы инсан өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө дагы жакшы көрүштүк. Сизге бирөө текеберленип, сизге бирөө зулум кылыштыгын, бирөө сиздин аброюңузду төмөн уруштугун каалабайсызбы? Анда сиз дагы башкаларга мына ушундай жакшы мамиле кылыштыңыз. Жана ошондой эле дагы бул жөнөкөйлүк өзү тарбиялаш үчүн инсан жүрөгүн тазалаштык. Жүрөктө барганда бирөөгө болгон хасатты, бирөөгө болгон көрө албастыкты алыс кылыштык. Жана ошондой эле жөнөкөйлүк өзү тарбиялаш үчүн пайгамбарыбыз өзүгө үлгү тутуштук. Сахабаларды, андан кийинки табийиндерди, аалымдардын, алардын тарыхтарын, алардын өмүр баянын окуп, мына ошолордон биз үлгү алыштыгыбыз. Жана ошондой эле жөнөкөйлүк өзүбүздү тарбиялаштык. Бул инсан тафаккур кылыштык. Бул ааламдын жаратуусу канчалык күчтүү экендигин, канчалык күч кудуретке ээ экендигин инсан сезе билиштиги. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбызды бир шаирдин, акындын айткан сөзү менен жыйынтыктайбыз. Ал акын мындай дейт: "Вала тамши фавқал арди илля тавадуан, факам тахта қауmun хум минка арфан." Сен жер үстүндө бир гана жөнөкөй болуп гана жүргүнүң дейт. Сенден мурунку канча деген коом аз топурактын астында жатат, алардын даражасы сенден дагы бийик болупту дейт. Бизден да даражасы бийик болгон пайгамбар, сахаба, бизден дагы бай болгон пайгамбарлар, алар бүгүн топурактын астында жатышат. Алар дагы кетишти, биз дагы кетебиз. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. Эгерде сен Аллах Таала сага иззаттуулук, күч берип койгон болсо, Аллах Таала сага байлык берип койгон болсо, Аллах сага бир аброй берип койгон болсо, авторитет берип койгон болсо, сенден дагы күчтүүрөөк, сенден дагы бай, сенден дагы күчтүү болгон падышалар, алар дагы бул жерден кетти. Алар да ушунча текеберленип, бул дүйнөдө түбөлүктө кала албады. Алардын байлыгы, алардын туткан аброю, алар бул дүйнөгө түбөлүктө алып кала албады. Бардыгы Аллах Тааланын кудуретинин астында алсыз болуп бүгүн топурактын астына кетишти. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала баарыбызды кичпейил жөнөкөй адамдардын катарында кылсын. Кыямат күнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи менен сахабалар менен жөнөкөй адамдардын катарында, кичпейил адамдардын катарында бирге тирилтсин. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.